Bizde azыр тамашоо жана куудулдар көбөйүп кетти. Булар жалган айтып элди күлдүрүшөт. Булардын сөзүнө күлсөк биз да күнөөкөр болбойбузбу дейт. Жанагы Абдулла, жанагылар саясатчылар туура айтып аткандагысы, булар проблеманы чагылдырып берип атат. Алар жалган айткан жер алар күнөөкөр эмес. Анан жанагыдай жок нерсени айтып эле күлдүрүп, адамдарды күлдүрүш үчүн жалганда бир нерсени токуп аткан болсо кыйын. Ал күнөө. Адамдарды күлдүрүш жалган айткан күнөө. Бирок жашоодогу болгон бир нерсени айтып, ошол нерсенин туура эмес экенин түшүндүрүп, айтып чагылдырып берип атса, отражение деп коет. Анда ошол нерсе эмне арам эмес, урматтуу бир тууган. Ал жакшы эмес. Адамдар туураган жакшы эмес, шылдыңдагандай болуп туураган жакшы эмес. Бирок ошолор чыгып атканда аларга аманат, аларды көп адам угуп турат да, 2000 адам, 3000 адам угуп турат бир учурда. Ар бир сүйлөгөн сөзүндө бирден бир нерсе үйрөтүш керек. Жөн адамдарды күлдүрүп бүтпөс, ошондон пайда чыгыш керек. Bir ayattın, bir hadisi manisi şöyle, adam da şunu düşünüp, şunda kılgan tuğra emес екен дегенди билиш керек.